көп колум менен көп ишкана курганым үчүн бизге окшогон экономика салымы чоң Кыргызстанда чындап эле реалдуу түрдө бир нерсе жасап аткан адамдарга баардык бийлик муктаж, баардык бийлик ошолор менен эсептешет. Ошон үчүн мен баардык бийликте мени өздөрүнө ошол ишкерлердин башын бириктирген ишкерлердин жетекчиси чакырып келишкен, катышып келген. Бул жөнүндө айтып койсом, Рапшан мырза, бирок Рапшан мырзага окшоп бийликтин башында жүргөн эмесмин. Рапшанга окшоп мырзага Бакиевдин ынтымак курумдайбы отурганыңыз чынбы? Чакырганын айтып атам, чакырган жерден калба дейт. Өзүң басып барба дейт. Бирок биз темадан алыстабайлы. Жок, биз айтып коелу, анткени эртең күнү эл туура эмес түшүнүп калбасын. Мен айтып коеюн, ушу менен бул жөнүндө башка кесиптерде дагы ар кандай манипуляция болуп атат. Биз темага кайтып келели. Орусия менен ошол азыр АКШнын ортосунда Кыргызстандын азыркы баягы абалы туурасында сөз болуп атпайбы? Анан кайра эле ошол сөздү экспертке берсек, азыркы ал Орусия ошол соңку кадамдар аркылуу Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, стратегиялык тармактарга көзөмөлдүк кылууну көздөп жатканын белгилеп жатат. Ошол эле маалда Кошмо Штаттардын саясий бедели солгундаганын айтууда да. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкуубузду уланталы. I think the difference now is that you see a lot more Russian pressure across a number of different issue areas. So бул жолу орусиялыктардын басымы бир катар стратегиялык тармактарда даана сезилет. Коопсуздук жаатында Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын интеграциялап, жаңы узак мөөнөттүк келишимди ишке киргизди. Инвестициялык жаатта камбарата баш болгон гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо, карыздан кечүү сыяктуу долбоорлордун топтомун жактырды. Жыл соңуна чейин Кыргызстанды Орусия башында турган Бажы союзуна киргизүү планы турат. Мына ушул жаңы инструменттер аркылуу Москва Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, өлкөнүн маанилүү институттарын көзөмөлдөөнү көздөөдө. Ал эми соңку кезде америкалыктардын таасири кандай болууда? Биринчиси, эмне үчүн Максим Бакиевди экстрадициялоо боюнча ишти АКШ жаап салды. Кылмыш иштин Лондондогу сот болор алдында жууп жабылышы АКШнын беделине саясий көз сүрттү. Максим Бакиевдин ишине улай эле аскерий учак кыйрады. Эки окуя тең АКШнын Кыргызстанда турушунун эң кыйын кезеңи болду. Равшан мырза, мына айрым талдоочулар деле ошо Орусия Борбор Азияны өз кызыкчылыктарынын аймагы эсептеп, АКШны кандай жол менен болбосун кетирүүгө жан үрөп жатат деп жазып чыгышпадыбы? Анан Кыргыз өкмөтү деле негизинен Москвага пейилин буруп жатат да. Анан эки дөөнүн урушта бир от чыгып кетпей, мисалы Кыргызстандын абалы кыйын болуп калбайбы ушундай абалда? Тилекке каршы биздин президенттерибиздин тышкы күчтөргө берген убадалары дайыма биздин мамлекетибизди, улутубузду оор абалга такайт. Бакиев да ошону кылган, Акаев да ошону кылган, Атамбаев да бүгүн ошону кылып атат. Тилекке каршы алардын убадалары бизге чоң кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Чын айтканда, сиз айткандай эле эки дөөнүн ортосунда чымын-өрөт болуп, биздин экономикабыздагы, улутубуздагы жакын арада аябагандай чоң кыйын абалга дуушар болушу мүмкүн. Максим Бакиевдин ишинин жабылышы боюнча ошол АКШнын позициясын сиз кандай кабылдадыңыз? Чынында эле биздин көз карашыбыз боюнча Американын өкмөтү болобу же сотунун болобу чечими бизди бир топ таң калтырды, коомубузду. Бирок мен бир нерсени айтышым керек. Биз өзүбүздүн менталитетибизди, маданиятыбызды дайыма башка бирөөгө артканга аракет кылабыз да. Бизде өкмөт сотко команда берип туруп, Максимди бошотса бошотуп коет, каматса камап коет. Америкада андай эмес. Эгерде сот бул ак дей турган болсо, өкмөт Обама 1000 жолу телефон чалап аларга эч кандай жыйынтык бербейт. Кайсы бир деңгээлде туура эле деп атасызбы? Американын чечими өздөрүнүн саясий системасына жараша туптуура, бирок биздин коомубуз аны тетири кабыл алып, бир аз түшүнбөчүлүк болуп атат бизде. Бул чечимден кийин негизиле бул окуядан кийин кандай бир оюндар, кандай кырдаал болушу мүмкүн? Мен оюмча Максим Бакиевдин Америкадан кой берилиши албетте биздин коомду бир аз иренжитет, бирок биз үчүн көп деле кыйынчылыктарды алып келди. Манас транзиттик борборуна дагы байланышы жокпу? Манас транзиттик борборунун эч кандай тиешеси жок. Бул эки мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу келишим болуп эсептелет. Келишимдин срогу бүтүп атат. Президент чечим кабыл алды. Биз бардыгыбыз ошол чечимди аткарабыз. Анда анткени бул дагы ошо транзиттик борбордун келишими бүткөн убагына туш келип атат да ошондо. Эми бул жөн гана совпадение да, орусча айтканда. Эч кандай базага тиешеси жок мунун. Жок, тескерисинче мында сөзсүз түрдө бир саясий окурук турат деп ойлойм. Кандай окурук турат? Американын саясий кызыкчылыгынан келип чыккан бир маселелер турат. Чынай мырза, мына май айынын соңунда Бишкекке жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити болуп, ага Орус президенти Владимир Путин катышат. Анан транзиттик борборду чыгаруу боюнча азыркы акциялар, митингдер, анан өкмөттүн чечими ошол Путиндин келишин утурлай болуп жатканда дагы бир сыр бар десек болобу? Балким антиамерикалык аракеттер Путиндин келишине бир белек эмеспи?
Эми эгер андай белектерди аткандар болсо, бул көчөдөгү оппозициянын, көчөдө жүргөн саясий күчтөрдүн, көчөдө калган саясий күчтөрдүн аракеттери. Анткени себеби бүгүнкү күндө бийликке андай мукташтык жок. Андан сырткары мына жогорку кеңеште дагы саясий күчтөр, оппозициялык саясий күчтөр бар. Бирок бир гана нерсени мен айтып коеюн, жана сөздөргө байланыштуу. Равшан мырза көп учурда ушу Кыргызстан жөнүндө өтө жаман тетир прогноздорду кылып, Кыргызстан мындай кырдаалда турат, эртең жашоосу кыйын болуп калат деп келатат. Тилекке жараша анын баары ишке ашкан жок. Мен ошондуктан айтар элем, көп учурда мындай оппозициялык көз караштагы депутаттар ушу кичинекей нерсени чоң кылып, жаман кылып көргөзүп, коркутуу аракетине өтүп алышты десем болот да. Кийинки суроо экөөңүзгө тең. Кыргызстан ушу көп жылдардан бери эле азыр айткандай эки державанын ортосунда бир оюн майданы болуп калган жашын эмес. Анан канткенде Кыргызстан бир ушундай абалда улуттук кызыкчылыктарын сактап калыш керек да. Мисалы, азыркы митинг, акцияларга себеп болуп берип жаткан маселелерди чечүүдө Кыргызстан кантип аброюн сактап кала алат? Кыргызстан алдын ала кандай гана президент, кандай гана өкмөт болбосун, биз эл аралык деңгээлде жарыя кылышыбыз керек. Биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз. Ички социалдык маселелерди чечүү үчүн биз бардык мамлекеттер менен достук, эки тараптуу пайда алып келе турган тышкы саясатты жүргүзөбүз. Бирок биздин президенттердин бардыгы келер менен эле Кремлге жөнөйт дагы, алардын батасын алып келип эле Кремлдин көзүн карап отуруп калат. Сиздин пикириңиз? Эми Равшан мырза албетте ошентип айтканга бүгүнкү күндө мажбур болуп атат. Ачыгын айтканда саясатыбыз анча деле көп векторлуу болуп атат. Эгерде биз Орусия менен бир бүгүнкү күндө абдан жакшы мамиледе болуп атсак, же Казакстан же Кытай менен мамиледе болуп атсак, биздин Кыргызстандын бүгүнкү географиялык абалы дагы, бүгүнкү экономикалык абалы дагы, бардык тараптан эски тарыхый биздин тарыхыбыздагы мына ушундай мамиле түзүп, ушундай иштегенге шарт түзүп турат. Россиядан карыз кетиши $1,5 миллиард. Россиянын бүгүнкү күндө ГЭСтердин курулушуна кызыктар болуп атышы, мунун баары тең сөзсүз түрдө андай өлкө менен мамиле кылганга түртөт да. Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы наразылык акциялардын чыгуу себептери туурасында сөз кылдык. Кыргызстанда жарандардын митинг, акцияларга чыгып өз оюн эркин билдирүүгө Конституция жол берет. Бирок ошол учурда бул аракеттер Кыргызстандын туруктуулугу да доо кетирбей, өлкөнүн туура жолго багыт алышына көмөк берсе экен деген ой менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясы лидери Чыныбай Турсунбеков жана парламенттеги эркин депутат Равшан Жээнбеков болду. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Келерки шаршембиге чейин жакшы туруңуздар.